Бул Афинадагы эң негизги пирауз порту. Порттон чыгып эле биз автобус менен атайын метро станцияга бардык. Метро станциядан терминал аркылуу коомдук транспортко атайын тикет алдык. Ал тикеттер автобуска, метрого, троллейбуска, ушундай коомдук транспорттарга баарына жарайт. Мындай билет алат экенбиз. Центрге барганда. Ошондо центрин алып атабыз бир. Ушинтип биз Афина шаарынын борборундагы Монастираки көчөсүнө келдик. Анткени ошол көчө аркылуу биз Акропольго барууну чечтик. Эң негизгиси бул жерге чейин биз 5 еврого жетпеген эле каражат менен келдик. Мынакей Афинада. Видите Акрополь? Видите? Поменять свою долю, нет? Мына Афинанын центрине келдик. Ушул Монастираки көчөсү аркылуу биз жогорулап бассак Афинадагы Акропольго барабыз. Азыр биз ушул Акропольго карай жол тартып жатабыз. Мына Грециядагы античный маданият. Азыр таңкы саат 8:30 болгондуктан бул жерде базарлар жабык. Биз Акропольго карай, бийик дөбөнү карай чыгып баратабыз. Мында бир кызыктуу нерсе мен үчүн бул гректерде негизинен орус тилдүү гректер бар экен. Бизге ушул орус тилдүү гректер содагер экен, ал шуба сатат экен. Мына ошол киши Акропольду табууга жардам берди да. Ошондой негизинен мындан башка дагы орус тилдүү гректерди жолуктурдук. Борбордук көчөлөр. Вот эта улица. Прямой. Там Акрополь. Хорошо, окей. Я. Таштарын азыр Акропольго чыгып кетебиз. Афинанын көчөлөрү, таш көчөлөр. Ушундай экен. Эndi кафелер. Tepkişleri bardık. Ne sement demesi de taş. Taşları güzeştecek.
Хоп. Kaktüsler жерде өседі. Афина шарики. Акропольдің ешігін таба албай жүрөбүз. Акропольға кирейин десек. На храм. Ошентип биз Афинанын эң негизги Акропольга кирүү үчүн негизги дарбазасына келип алдык.